Өлкө аймагында атылган соңку кылмыш кырсык окуялар менен эфирде иш бар көрсөтүүсү сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу. Спирттик ичимдик ичип алып унаа башкарган айдоочу кандайдыр бир кылмыш ишин кылганга бар. Андыктан унаа башкарып бара жаткан айдоочу спирттик ичимдигин ичкен учурда өзүнүн гана эмес, өзгөлөрдүн да өмүрүнө коркунуч келтирип жатканын байкашса, биздин чыгармачыл топ патрулдук милиция менен биргеликте мына ошондой айдоочулардын санын кыскартуу максатында иш алып баруусун улантат. Абсамат Масалиев көчөсүнөн чакыруу келип түшүп, аталган дарекке барган учурда айдоочу машинесинен түшүп, качып кеткенге аракет жасап, инспекторлордун буйругуна баш бербей, тиешелүү документтерин көрсөтпөй, мен машина айдаган жокмун деп каратып туруп калп айтууга өткөн экен. Эмеде кетип баратам. Бул кафеге кирип кичине эме кылайын деп атам. Эмне кылайын атасыз? Бул кафе жабылган. Чай чолайын деп атам. Кафе жабылган, сен каяктан билесиң? Жабылбай ошону билейин деп атпаймын. Мен кырсыз. Хорошо. Баары закондо кыла берели. Сиз машина минип келген жокмун деп атасызбы? Хорошо. Машинага биздин айтканыбызды кылышыңыз керек да. Сиз биздин айтканыбызды кылың, эртең доказать эте албасам мен сизге жооп беребиз, хорошо? Жок, ал сөзүң тиги юридический жактан. Ооба, юридический жакты сиз айтып атасыз, мен жөн эле кетип атам деп. Сиз жөн эле кетип аткан мен могу жактан баратсам, сен кармаган эле мени. Ооба. Общественный жактан мен сага сөгүнгөн жокмун, туурабы? Же тамеки чеккен жокмун. Бүгүнкү законго кирген боюнча. Сен ичип алганыңды сен доказывать эт да еще. Ооба, ошо наркотик алып барабыз. Наркотик алып барасыңбы? Өзүңдүн машинаңа алып барасыңбы? Ооба, өзүнүн машинасына алып барасыз. Анан ал жерде турган айымдар биз айдоочу менен чогубуз. Ордуна биз сүйлөшөлү деп ортого түшүп, акча сунуштап да көрүштү. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, нормально. Эми серьезно Сетек түзүшкө. Аз байланышып атам. 83 менен байланышып атам. Сендерши? Ооба, өзүңүз. Акчасын алып. Ооба. Şöyle girasınlar öyle. Эме слушатам, чогуз. 35 Götür o zaman. Götür o zaman. 35 сейтек. Мен өз түзүгү кысып мен сүз. 135 сейтек. Kaysa zaman? Бардыңызбы? Кысып мындай кылайын деп мен мындай слушатам ой. Булар эмес, мен слушатам ой. 83-103. Айдоочу документтерин көрсөтүүнүн ордуна телефонун алып чыгып, ал жерде иш алып барып жаткан инспекторлорду тасмага тарта баштады. Сиз жулуп алдыңызбы? Мен жулуп алдым. Качан жулуп алдым? Азыр жулуп Кана алдым. доказать. Жок, значогуң гана, Значогу мына. Жулуп албайсызбы? Жулуп алсам, эмнеге сен чөнтөгүңө катып алдың анда? Каткан жок мына. Азыр жулуп алдым. Катып жүрөсүң, мына, катып жүрөсүң. Ийим канча? Жүрүң карасаңыз. Өзү сүйлөгөн сөзүн кырсың. Жакшына сүйлөбөй. По закону по закону да туру. Жок, мен көргөн жок. По закону болсо по закону. Жок, ондо даяка биз айткан жакка барып турсун ондо. Мен сага удостоверение көрсөттүм. Мен ответственно алып атам. Мен баратып атам. Асланбек, өзүңүз тарттың ондо. Мен алып барам. Сенин видеоң жашыл көрүп турат, баарын тартып атат. Содействие. Сен ким? Ооба. Сен ким? Эмнеге мени жууп коесуз? Жүрүң. Неге мен могу трассадан кетип атсам, Хорошо, сен трассадан кетип атсаңыз. алып кой. Жүрүң басын. Могуну алып койду атам. Могуну алып койду атам. Жүрүң Могуну басын. алып койду атам. Могуну алып койду атам. Жок, мага баягында Жок, могуну алып койду атам. Бул да могу ошо сотрудник. Сага окшогон сотрудник значогу жок, катып алып чөнтөгүнө. Значогун жулуп алынып атат. Каягынан эси чөнтөгүнө, жан чөнтөгүнө катып алып туруп, анан кийин сүйлөп атса. Хорошо, жүрүңүз. Сиз жулуп алган үчүн чөнтөгүңө салдым. Кантип жулуп алам, Ушу сүйлөгөн сөзүнө сен ишенесиңби? Силерге окшогон адамдаргачы жардам берип, жүрүп туруп, анан кийин ушундай сөздөр сүйлөгөндө канча жардам бересиңер? Жок бересиңер. Не oldu? Ne oldu Çıngiz? Мына бай. Bunu kamera yüz böyle almış. Bulacak. Dokumentlerinizi alsanız. Çıngiz, dokumentlerini alsın. Tek paspırtınız var mı? Кайсы?
Акыры бул айдоочунун канчалык каршылык көрсөткөнүнө карабастан аны наркология бөлүмүнө алып келишти. Ал жака барган соңда бул айдоочу жумуш ордунда отурган наркологдордон кызматтык күбөлүк көрсөтүүсүн талап кылып, өзүн текшертүүдөн баш тартты. Өзүңүздө тастаган эч нерсе жокпу? Эч нерсе жок. Паспортуңузда жокпу? Машина документтери жок, аты жөнүңүздү толук айтып койсоңуз. Чыңгыз. Фамилияңыз? Чын эле Чыңгыз деп жазып коебуз. Фамилияңызды айтыңыз. Чыңгыз деп жазып коебуз. Фамилияңызды айтып койбойсузбу? Анда эмнеси бар экен? Фамилияңызды айтып коюңуз. Сырымбетов Чыңгыз. Ким? Сырымбетов Чыңгыз. Сырамбетов? Чыңгыз. Сырамбетов. Туура айттым ба? Ооба. Республикасынын. Хорошо, отчествоңуз. Ал мен суроомо жооп берип коеюн, мен сиздин сурооңузга Жок, жооп сиз бериңиз. мени биринчи сураардан мурун Кыргыз Республикасынын Конституциясынын негизинде бир канча нерсенин негизинде менин жанымда адвокат болуш керек. Адвокат өзүңүз ыктыяры чакырат. Адвокатты чакырып берсеңиз. Отчествоңуз кандай? Азыр мага адвокат чакырып берсеңиз, мен адвокаттын коштоосунда, Ал сиздин укугуңуз? Ооба. Мен ошо менин укугум боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциясынын негизинде менин сиз мен азыр сурак алып атпайсызбы? Сиз менин фамилиямды сурап атасыз. Аты жөнүмдү сурап атасыз, бирок сиздин оюңуз боюнча мени азыр сурак алып атасыз. Сиз мага азыр эч кандай тиги удостоверениеңизди көргөзгөн жоксуз. Сиз ким экениңизди билгизген да жоксуз. Макул. Качан мен адвокат келсем ушул жерге, адвокаттын негизинде мен гана Канча жыл болосуз? Мен адвокат келсем. Канча жыл болосуз? Чыңгыз, Эме, урматтуу, канчанчы жыл болосуз? урматтуу жолдош, милициянын ишкери. Мага адвокатты алып келип берсеңиз, мага болбосо мен жооп бергенге Биз наркологдун ишке ишпегенин аныктайбыз. Аныктоонун негизинде, аныктоонун алдында мен азыр обязательно канча жыл болосуз? мен азыр обязательно адвокат келсин, ошонун эмесине гана жооп. Канча жыл болосуз? Мен сизге жооп бербейм. Ал учурда айдоочунун шериге кирип, кол телефону менен наркологиянын ичин тасмага тартып жүрдү. Бир туруп адвокат чакырам деп, анан кайра врачтардын кызматтык күбөлүк сураган бул айдоочуга наркологдор клиникалык негизде спирттик ичимдик ичкен деген диагноз коюшту. Мага эч кандай күбөлүк көргөзгөн жок. Кандайча бул мени маст деген эмени чыгарып, тыянакты чыгарып бере тургандай бул адам ким? Сиз мына азыр күбөлүгүңүздү сиз көргөзгөн жоксуз. Бул адам да көргөзгөн жок. Сиз мени маст деп айткандай, бул адам мени суракка алгандай, бул адам ким? Кайсыл негизде, кайсыл мыйзамдын негизинде бул менден азыр өзүнчө баягы сурак алып, тыянак чыгарып атат. Бизге берилген суроолордон рапорт тартмасын аткаруудан баш тартты. Оозунун алтыгы жыттанып турат. Клиниканын негизинде мен жазып бердим. Кайсыл клиниканын негизинде? Наркологиядан чыгып баратып, өзүн Чыңгыз деп тааныштырган бул айдоочунун машинесин айып аянтчага коюш керек экендигин түшүндүрүп, автоунаасынын ачкычын сураган учурда ачкычын бербей, ал жерде да чыр чыгарды. Өчүрүп турлачы. Өчүрүп турчу, сүйлөшөлү. Мен тартпай эле кой. Бул камераны өчүрсө элесиздер, күч колдонтасыңар деп токолон кылтасың. Камераны өчүргөн чакта эми Өчүрбөй эле койсун, бул баары чыгарбайт буну. жок, хорошо болуптур. Бул баары чыгарбайт бул нерселерди. Камера Кесип коет булар. Камера өчкөндөн кийин ачкычты алып бериңиз. Камера, бул камера. Буларды мен жакшынакай билем. Эми булар менен иштешип да келген. Булар кесип коет. Силердин баягы бизге күч колдонуп, Жок, хорошо. өзүнчө баягы кызматтык кыянаттан пайдаланып биздин эмебизди бузганыңар үчүн, биздин жеке эмебизди бузганыңар үчүн. Булардын баарын кесип коет. Анан кимдир бирөөлөргө телефон чалып, кеңеш турат эле, анысы туура кеңеш берди көрүнөт. Айтор машиненин ачкычын берип, инспекторлордун айтканына баш ийип, автоунаасын айып аянтчага киргизип протокол толтурулду. Ош шаарынын Ленин Абдыкадырова көчөсүндө кармадык. Бул айдоочу Ленин көчөсүнө карама каршы тилкеге чыгып, Масали Абдыкадырова тарапка кетти. Биз артынан көзөмөлдөө иретинде барганыбызда айдоочу мас
жыттыгы билинди да. Оозунан спирт жыты келип турду. Биз Ош шаардык наркодиспансерге алып барганда массага аныкталды. Азыр биз административдик протокол түзөбүз бул айдоочуга.